Достор, кечеки Царикаевдин погонясы боюнча негизи ооба мындай ушундай иштерге ошондой эле чара көрүш керек, надо бы токтосо дөңгөлөк атыш керек да. Бирок кечеки видеону көрүп менде мондой ой жаралды да, Царикаев ал баланы тааныйт эле окшойт, анан жашын деле билет экен, айдоочулук күбөлүгү жок экенин деле билет экен, анан үйүнөн качып жүргөнүн билет экен. Ошонун баарын билип туруп күндүзү шаарда ушинтип погоня кылган канчалык мыйзамдуу негизичи. Кудай сактасын, жакшы эле кече жакшы өтүп кетти, бирок жанагынтип светофордон көрдүңөрбү кандай өтүп атты. Ошондой моменттерде 2-3 пешеход сүзүп кетип өлтүрүп салса эмне болот эле, же башка машинени сүзүп ДТП болуп дагы бирөөлөрдүн жашоосун алып кетсе эмне болот эле да. Анан ошондой эле ал бала мисалы үчүн айдоочулук күбөлүгү жок экен, кечээ канча деген штрафтар болду. Ошол кимдин атына жазылат мисалы үчүнчү, анын айдоочулук күбөлүгү жок. Кандай болуп калат ошол жерде? Билгендер болсо жооп берип кетсеңер комментарийге. Анан ал баланы деле, допустим, жашы жете элек, за это точно не посадят, да? Максимум там обезьянник, там пару часов и родители заберут, да, наверное. И вот это вот все стоило кечеки погоняларга, да, ушундай. Эч кандай деле штраф, эч кандай деле эчтекелер болбойт, а бирок ошончо кече ызычуу кылган керек беле дейм да. Да, түн ичинде мастарды, там жанагындай бандиттерди ошентип кууп, дөңгөлөктөргө катып кармаса болот, а бирок билип туруп ошондой кылган канчалык туура болот деп ой келди да. Бирок Царикаев негизинде жумуштарын колдойм мен. Көбүн тиш өтпөгөн жерге, кол өтпөгөн, мындай күчү жетпеген жерлерге он делает, реально красавчик он. Но бирок кече мындай логика жактан да битке мындай туура эмес болуп калгандай сезилди да. Ал баланы деле издесе, мисалы үчүн ошонун досторунун ата энелери аркылуу издеп таап, же мындай патрулька менен кубалап эле мындай эле оперативниктер менен барып камалап эме кылса анчалык качмак эмес беле дейм да. Жаш баланын оюнда эчтеке жок да, билесиздер да, эчтекеден коркпойт, кровь кипит. Дагы жакшы последствиясы жок, жакшы эле болду да. Силер оюңар кандай ушул кечеги ушул маселе боюнчачы?